Акыт Тарабаев, депутат парламента 6-го созыва Кыргызской республики, лидер парламентской фракции ОНУГУ «Прогресс». Москва экономикалык форум бул Россиянын экономикасын өнүктүрүүгө багытталган стратегиялык чечимдерди иштеп чыгуу боюнча эксперттик аянтча болуп саналат. Жыл сайын өтүүчү бул форумга дүйнөдөгү тажрыйбалуу экономисттер, көрүнүктүү саясатчылар чакырылып келет. Бул жылы болсо форумга Кыргызстандын атынан президенттикке аттангандардын бири Бакыт Төрөбаев чакырылган. Депутат Бакыт Төрөбаев аталган форумда атайын доклад менен чыгып, экономикалык каачылыктан чыгуунун жолдорун сунуштады. Кыргызстан ЕЭПке кирүү менен чоң рынокко жол ачылып, андагы талаптарды аткарууга өлкө бардык аракетин көрүп жаткандыгын айтты. Мы приняли стратегическое верное решение, потому что мы вошли в Союз, и у нас был рынок, это значит 200 миллионный рынок. Кыргызстан 2015 жылы Евразия экономикалык биримдикке кирип, чоң рынокко жол ачылды. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында катуу техникалык талаптар коюлган. Бүгүн биз бул талаптарды аткарууга бардык күч аракетибизди жумшап жатабыз. Бүгүн биз Евразия экономикалык биримдигине кирүү менен эмнеге жетиштик? Кыргызстан бүгүн чегарасын ачып, Евразия экономикалык биримдигинин алкагында ошол эле Россия, Казакстан менен кызматташып, товарларды өткөрүү эркин жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө биздин 500 миллион доллар капиталы бар Кыргыз-Россиялык өнүктүрүү фонду иштеп жатат. Келечекте ал сумма 1 миллиардка жетет деген үмүтүбүз бар. Бизде тоо кен өнөр жайы, энергетика жана кийим тигүү тармагынын келечеги чоң. Андан аркы сөзүндө Бакыт Төрөбаев 2030 жылы Евразиялык экономикалык биримдик менен Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн калкынын саны 3 миллиардтан аша тургандыгын айтты. Бул чындыгында чоң рынок. Кыргызстан ЕЭП менен ШКУнун биригишине катышкысы келет. Андыктан Кыргызстан финансылык, технологиялык агымдар болуп жаткан жерде негизги административдик борбор болушу керек деди. Я думаю, что ЕАЭС совместно с ШОС мы должны сотрудничать честно. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү дүйнөдөгү динамикалык өсүшкө бургум келип жатат. Жыл сайын дүйнө жүзүндө 87 миллионго адамдар көбөйүп жатыптыр. 2030 жылы ЕАЭП менен ШКУну кошкондо 3 миллиардтан ашык адам болуп жатат. Бул чоң рынок да. Андыктан Кыргызстан Евразия экономикалык биримдик менен Шанхай кызматташтык уюмунун биригишине катышкысы келет. Россия болсо өз кезегинде Европа менен Борбордук Азиянын ортосундагы негизги көпүрө болуп саналат. 1 миллион, в Таджикистане 10 миллион, в Узбекистане 35 миллионов, в Кыргызстане 7 миллионов будет. Өз кезегинде Москва экономикалык форумуна модератор кылган Россия Илимдер академиясынын академиги Роберт Нигматуллин Кыргызстандын атынан чакырылган Бакыт Төрөбаевка мазмундуу доклад жасагандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстан Россия үчүн негизги өнөктөш экендигин айтты. Кыргызстан самый близкий для России, самая близкая республика. Там лучше всех говорят на русском языке из среднеазиатских республик. Мен акыркы жылдары Кыргызстанга конференцияларга көп барып жүрөм. Кыргызстан Россия үчүн эң жакын өлкө. Айтып коюш керек. Ал жерде Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен орус тилин мыкты сүйлөшөт. Андыктан Россиянын жарандары бул өлкөгө өзгөчө маани бериши керек. Бирок экономикалык жактан абал көңүл жылытарлык эмес. Аны биз көрүп жатабыз. Мамлекет өз жарандарын жумуш менен камсыз кыла албай, көптөгөн кыргызстандык жарандар Россияга келип оор жумуштарды иштөөгө аргасыз болуп жатышат. Андыктан Кыргызстандын экономикалык жактан өнүгүшүнө тилектешпиз. Москва экономикалык форумунда Россиянын өзүндө дагы азыр каачылык болуп жаткандыгы айтылган. Андыктан азыр өкмөт Россиядан жардам келет эле деп күтүп отура бербей, тез арада ЕЭПтин техникалык регламенттерин аткарууга кириши керек деди Бакыт Төрөбаев. Өкмөт Россиядан көп деле жардам күтүп бербей, биз өзүбүз бул жерде иш аракеттер жасап, кандай багытта болбосун экономика багыттагында бүт ушул тармактарды жакшылап тейлеп иш аракет жасаш керек. Биздин рынок ушул ЕАЭСтин алкагында рынок. Башка рынокко бүгүнкү күндө биз техникалык регламент негизинде биз ишиге кире албайбыз. Ошон үчүн мен айтат элем өкмөткө айтат элем субботникке чакырбайлы, субботниктер ал мэрия, акимчилик жана айыл өкмөттүн башчысы субботник өткөзө берсин. Өкмөт мына азыркы учурда кризис бизге деле келет. Дагы келет. Ушунда оор мындай акыбалга келип калабыз. Ошондон өкмөт тез арада биз айтылган техник регламент боюнча, логистикалык борбор боюнча, айыл чарба боюнча, индустриализация боюнча ушул нерселердин баарын биз айттык. Ошонун баарын тез арада иш аракеттер жасаш керек. Кийинки дагы бир маселени биз көтөрдүк. Бул ЕАЭП менен жана ШОС боюнча айтып кеттик. Бул жерде эмне үчүн деп атканда биздин
элдин калкынын өсүшүн карасак, Азияда өтө көп мындай өсүш болуп атканы байкалып атат. Ошондон келечекте бизде да бир чоң рынок бар. Бул ШОС менен ЯЭПтин бир мындай бириксе, ушул жерде 3 миллиард 400 миллион калкы бар рынок ачылат. Ошого да биз да даяр болуш керекпиз. Келечекте ушу Азияда чыкпаган продукцияларды биз бериш керекпиз. Эко продукциялар болушу мүмкүн, жада башка бир биз жактан продукциялар болушу мүмкүн. Ошоларды ошого продукциялар биз бериш керекпиз да. Биз стратегиялык багыттагы алдыга көздөй караш керек да. Ошон үчүн бул жерден өкмөттө өтө чоң көп иштер бар. Россия азыр Азияга кириш үчүн Кытай менен чектеш жакта темир жол курууну пландаштырып жатыптыр. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Москва экономикалык форумунда Кыргызстан транзиттик өлкө болсун деп көтөрүп чыкты. Айтып атышат россиялыктар, биз Транссиб деген мурдагы темир жол курулган, ошол Транссиб темир жолду кайра жандандырып, наркы өзүнүн Россия жак Кытай менен чектеш барбы? Чегара. Ошол жак менен Азияга киребиз деп атышат да. Биз ушун үчүн айтып атабыз. Биз Кыргызстан Орто Азия аркылуу өткүлө. Анткени бул жерде логистикалык тез болот. Эгерде азыр Европадан Кытайга барыш үчүн 40-45 күн товар барса, биздин Россия Орто Азия менен Кытайга барыш 10-15 күн барат. Ошон үчүн биздин Кыргызстаныбызды бул жерде транзиттик мамлекет болсун деп атабыз. Кыргызстаныбыз бул жерде финансылык борбор болсун, административдик борбор болсун. Бүт бул жерде мына ушундай логистикалык борбор болсун деген ошол ой менен айтканбыз да. Анткени бизде азыр эмне болуп атат? Мына мисалы Ташкент менен Алматы тез жүрүүчү поезд ачышты. Мына Кыргызстан аркылуу өтпөй калды. Анан Туркменистандан Кытайга газопровод курушту. Казакстан менен куруп Кытайга кирип кетти. Ал жерде да биз Кыргызстан транзит болбой калдык. Андан кийин мына азыр Кытай менен Казакстан темир жолун байланыштырышты. Мына биз дагы бул жерде да Кыргызстан жок болуп калды. Ошон үчүн биз сурандык, бул жерде мына Кытай менен мамиле болуп аткан болсо дагы ушу Кыргызстан аркылуу биз аркылуу транзиттик бир жүрүмдөрдү жүргүзгүлө деген ойду айттык. Ошон үчүн бул жерде да караш керек. Бакыт Төрөбаев форумдан сырткары тар чөйрөдө дагы дүйнө жүзүнөн келген илимпоздор, академиктер менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Келечекте жаш адистер, инженерлер аларда дагы азайып кетип атат. Ошон үчүн бул жерден билим боюнча аябай катуу талап коюп атышат. Ушу негизги инженер, технолог, техникалык жактан адистерди оларга аябай муктаж болуп атат да. Келечекте кийин бизде жок болуп калат. Ушунда ошол тар чөйрөдө сүйлөштүк. Андан кийин биз дагы академиктер менен сүйлөшкөндө биз ошол айттык, ушу Кыргызстанга дагы Москвадан ушу университеттен бир өкүлчүлүк же бир филиалы ачылыш керек. Анткени биздин баягы наука жактан биз азыр орус китеби менен аркылуу илимий жактан жаңылыктарды ачышы биз орус китеп аркылуу ачып атабыз да. Ошон үчүн бизден Кыргызстанга дагы ушул филиалы ачылышы боюнча дагы сүйлөшүп көрдүк. Бирок ошо да алар деле айтты, жакшы деп кабар алышты. Ошон үчүн биз өзүбүздүн тар чөйрөдө сүйлөшкөнүбүз бул билим жагынан биз сүйлөштүк. Дүйнөнүн алдыңкы экономисттери, беделдүү саясатчылары чогулган форумга жалгыз Кыргызстандын атынан Бакыт Төрөбаевдин чакырылышын эксперттер андан келечекте Москва чоң үмүт артып жатат дешет. Кыргызстандын бүгүнкү экономикалык абалын, каатчылыктан чыгуунун жолдорун сунуштаган Бакыт Төрөбаевдин аракетин форумдун катышуучулары толугу менен колдошту.